жерде ар күнү 50дөн ашык жөнөтмөлөр Кыргызстандын аймагында эле эмес, бүт дүйнөгө таратылып келет. Адегенде жибериле турган нерсе кылдаттык менен текшерилип алынган соң тиешелүү баракчалар толтурулат. Таразага тартылган соң мөөр басылып, тиешелүү дарекет жиберилет. Сургуч басабыз мынтип, чтоб жактан эме болгондо таможнядан текшергенде эч ким ача албайт. 1994-жылы түзүлгөн Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасында 4000ден ашык кызматкер эмгектенет. Ал эми Кыргызстан боюнча 921 почта бөлүмдөрү элибизге кызмат кылууда. Алардын эң негизги максаты берилген нерсени убагында жеткирүү. Кыргыз поштасында биз эң көп кызматтарды бул пошталык жана финансылык кызматтарды көрсөтөбүз. Ошол эле элдер төлөмдөрдү төлөйт, коммуналдык төлөмдөрдү, анан налогторду төлөй алат, анан ар кандай социалдык төлөмдөрдү бүт баарыны анан эң көп Кыргызстанда мисалы биз 60%га жакын пенсионерлерди Кыргыз поштасы тейлейт. Ошондой эле Кыргыз почтасы өнүгүүнүн жаңылануунун жолунда интернет аркылуу жеткирүү жана калкты камсыздандыруу сыяктуу кызматтар кошулган. Почта төлөмдөрүнүн белгиси катары марка эсептелет эмеспи? Андыктан Кыргыз почтасы жылына маркаларды чыгарып келет. Маданият жылдарына байланыштуу ошол биз маркаларда ошо кишилердин сүрөттөрүн, юбилейлерин чагылдырган маалыматтарды маркага жайгаштырып, марка аркылуу элдерге таанытабыз, элге, чет мамлекеттерге. Бул кат аркылуу, марка аркылуу бүт дүйнөгө тарап кетет да. Ошол аркылуу биздин башка дүйнөдөгү элдер дагы кыргыз маданиятын, кыргыз тарыхын, кыргыз жаратылышын, анан бизде фауна и флора деп ошол биздин өсүмдүктөр өсүп аткан, биздеги баягы кызыл китепке кирген жаныбарлар, кайсы жаныбарлар башка дүйнөдө жок, бизде бар жаныбарлар тууралуу дагы маалыматтар ошо марка аркылуу таратылат да. Бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүп жаткан технологияларга карабастан, почта өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Дүйнөнүн төрт бурчуна эчендеген кат кабарларды жеткирип, жашообузга жеңилдик тартуулаган почта кызматынын жашообузда орду чоң. Андыктан кыргыз элинин керегине жараган кызматкерлердин 9 октябрь кесиптик майрамы кут болсун.